Коркуу эки түрү бар. Чыныгы коркуу, жалган коркуу бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Куранда келген аяттар ушу жалган коркуудан сак болууга бизди чакырган. Себеби жалган коркуу адамдын жашоосунда тынчтан алып келет дагы, бакыттын даамын сездирбей адамды мындай туңгуйукка алып барат. Мисалы, Аллах Таалам Куранда айтат, Имран сүрөсү 75 аятта: "Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум та'минин." Алардан коркпогун, менен корккун, эгер силер момун болсоңор. Ал эми сахабалар кандай болгон? Имран сүрөсү 173 аятында ошол эле: "Алладина кала лахумун насу иннан насу кад жамау лакум фахшаухум." Эй, силерге бир душмандар келип топтолду, азыр силерге каршы турат деп айтылса дейт алар. Фазадахум иманан ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Алар кайра корккондун ордуна имандары көтөрүлүп, алар айтышы эле дейт: бизге Аллах Таалам жетиштүү, Аллах Таалам өзү бизди сактап коет деп чыныгы коркуу менен коркушкан. Ал эми жалган коркуу кандай болот? Бул адамды эзип тимеде кыйнап жүдөтө турган коркуу да. Бул мындай: келечегим кандай болот? Азыр үйлөнсөм анан аялым жаман чыгып калса эмне болот? Балам көп болсо балдарым жаман чыгып калса эмне болот? Кой, үйлөнбөй эле коеюн. Эртең кедей болуп калсам эмне болот? Деп ушу келечектен коркуу берет. Ушуну жалган коркуу. Бул коркууну шайтан салат. Ушун менен шайтан кубанат. Себеби ушул коркуунун артында көп жакшылыктан адам кур калат. Жүрөгүндө тынчтык орнобойт. Анан корккон кош көрүнөт деп көп нерседен жалкактап калат. Эр жүрөк болбойт. Мунун артынан жалкоолук келет, алсыздык келет, бактысыздык келет, Аллахка таянуу жоголот. Аллахка болгон жакшы ой, жакшы күмөн жоголот. Ушу себептерин канча нерсени кошсо болот мунун артынан. Жалган коркуу: жиңирип кетсем эмне болот мага, анан шайтан уруп кетсем эмне болот? Жанандай коркуу бар, табият коркуу. Ага адам жемеленбейт. Нерсе күнөөкөр болбойт. Мисалы, машина коюп кетпейби деп сактанач жолго оратып, шамалдан коркосуз, может, суудан коркосуз, чөгүп кетпейин деп сактык кыласыз. Ал коркуу, ал эч нерсе эмес, ал табият коркуу. Мен айтайын деген жалган коркуу деген эч нерсе жок, мындай себебин деле билбей эле отуруп эле ойлонуп корко берет да келе.